Мына биз катталып алдык. Катталып алган соң бизде ушундай экран пайда болот. Эми биз өзүбүздүн ырыбызды музыка коштоп обонго салышыбыз керек. Эми кандай кылабыз? Бул жерде мына экинчи турган кретте дегенге киребиз. Эгер сиз англисчеге түшүнүүдөн кыйналсаңыз, бул жерден которууну басып которуп алабыз. Мына которуу чыкты. Экинчиден мына түзүү деген жерге киресиздер. Караңыздар, мына түзүүдү баскандан кийин бизде ушундай көрүнүш пайда болот. Эми сиздер өзүңүздөргө керек болгон ырдын текстин ушул жерге түшүрөсүздөр. Мен бул жерден Алык Осмоновдун Маляр деген ырыны көчүрүп келип коеюн. Эскертүү 90дон 200ге чейинки сөздөрдү акысыз ыр кылып чыгарып берет. Көчүрүп алдым. Эми жанагы Sunno программасына келип бул жерге выставить кылабыз. Караңыздар, ырдын баары выставить болду. Бул жерде 200дөн караңыздар. Ашыкча жерлерин өчүрөбүз, анткени 200ге чейинки гана сөздү музыка жаздыртып, обонду ыр кылып чыгарып берет. Мына мен ашыкча жерлерин өчүрүп койдум. Эми эмне кылабыз? Мына жердеги күлгүн кызыл түстүү түзүү деген кнопканы басып күтө турабыз. Мынакей. Бизге 2 вариантта даярдап берет, 2 жолду менен. Ушунун кимиси бизге жакса, ошонусуну көчүрүп алабыз. Азыр чыккан соң мен кантип көчүрөбүз, ошонун дагы көрсөтүп берем. Биздин ыр маляр болгон үчүн ушундай үйлөрдүн сүрөттөрүнү коюп койду. Энди биз биринчи түрүнү угуп көрөбүз. Караңыздар. Укканда мына 3 бурчтук сыяктуу белгини жандырабыз. Эми бул жерден чыгып экинчи ырды угуп көрөбүз. Караңыздар, биздин ыр даяр болду. Мына 2 вариантта бизге даярдап чыгарып берди. Караңыздар, биздин даярдаган ырыбыз даяр болду. Бул 2 вариантта жасады. Эми биз аны угуп көрөбүз. Кимиси бизге жакса, ошонусун көчүрүп алабыз. Мына ырдын темасыны басканыбызда ушундай чыгат. Андан соң бул ак түстөгү ичи кара 3 бурчтук кнопканы басабыз. Мына. Ана келди жумейду дилайгып, кабак түйгөн капалыкты айдап. Ушул адам ушундай сырдуу кийинген, бул дүйнөнү үстүңгүдө калкып. Мына бул формадагы ыр, бул биге ылайыкташтырылган поп оптимисттик шаңдуу ыр деп жатат. Эми биз экинчи ырды угуп көрөбүз. Малык келди жумейду дилайдап, кабак түйгөн капалыкты айдап. Ушул адам ушундай сырдуу кийимчен, бул дүйнөнү үстүңгүдө калкып. Кара түстүү акка айлантып койсо, көтөрөлүп космонис. Мынакей,
Биринчиси эркектин, экинчиси аялдын үнүндө даярдалды. Эми караңыздар, бул ырды биз кантип көчүрүп алабыз? Биз өзүбүздүн телефонубуздун эс тутумуна жайгаштырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Могул жерде турган 3 чекитти басабыз. Басканыбызда эң астына түшсөк, мына бул жерде Download деп турган болот. Караңыздар, биз бул ырды кантип көчүрүп алабыз? Ушул 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басып эң астына түшсөк, бизде мындай Download деген команда бар. Ушул жерден аудио же видео форматында сактайбыз. Бизге аудио форматында сактоо керек. Мына бул жерден көчүп жатат. Эми открытты бассак, бул биздин телефонубуздун эс тутумуна көчкөн. Мына болду, биздин ырыбыз көчүп болду. Эгер менин сизге берген маалыматым пайдалуу болсо, лайк басып, катталып, комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз. Дагы эмнелер боюнча чыгарайын же болбосо бул видеонун кайсыл жерине түшүнбөдүңүз толук жазып кетсеңиз, мен өз жообумду беремин.